Демек биздин көпчүлүктөрүбүздүн жанагындай бир иштерибиздин оңолбой, жашообузда субханалла мындай бир ишибиз мындай алдыга жылбай атканын бир маселеси биздин ниетибизден экен. Ниеттин бузулушу субханалла бүт нерсени талкап жок кылат. Мен жанагында бир аз сөз кылдымбы, айттым. Пайгамбарыбыздан дагы бир айтылган улуу сөз бар экен. Кимде ким кайсы бир иш кыла турган болсо, адамдардын муктаждыгында боло турган, адамдар муктаж боло турган, ошол нерсе иш кылып аткан ишинде бир гана Алланын ыраазылыгын көздөсө, Алла Таала ага ошол иште, ошол мээнетте, ошол кылып аткан жумушунда күч берет экен. Алланын колдосу болот экен. Алла Таала өзү колдоп тура берет экен. Болду. Чарчоо, ошол менен кыйналуу деген нерсени алып салат экен.